бұл парламентті зордоса барына мақұл болады. Бұл парламент өте қорқақ парламент. Менің қорыққаным, мейлі бұл күштен қорқа берсін. Ертең 200 баябек келіп тұрып, Қырғызстанның суверенитетін жоқ қылса жоқ қылып бере. Сәл студент кезінде сұлу қыздар жөнінде сөйлессек, не өреженде сөйлесіп қаласыз да. Сондай Өмірекшікеш өзі құрған шекараны бұзғанға өзі қол салып қойды да. Келешекте аяқта бір құрылыш салынса, ошол жакта менин 17% үлүшүм болот деп. Анан аны ар бир келген президент касып чыгып, бүт бары 5 жолу кайталанды. Эң кызыгы сот Аскар Акаевдин заманында башталган. Саламатсыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда саясий коктейль берүүсү. Бул берүүнүн алкагында салмактуу саясатчылардан тартып, заманбап хайпчыларга чейин сырдашабыз, сыйлашабыз, балким чырдашып да кетебиз. Саясий коктейль бул өзгөчө рецепт менен жасалган кызыктуу берүү. Сиздер менен студияда Шайста Шатманова жана Жогорку Кеңештин депутаты, учурда өлкө башчылыкка президенттик шайлоо жарышына катышам деп арыз берген жарандардын бири Каныбек Иманалиев. Каныбек ага, студиябызга кош келдиңиз. Арыбаңыздар. Учурда конституциялык кеңешме түзүлдү. Аны президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин спикери демилгелеп атат. Бул нерсеге сиздин мыйзам чыгаруучу катары көз карашыңыз кандай? Биринчиден, азыркы иштеп жаткан конституциянын негизинде 114 статьяда жазылган президенттин милдетин аткаруучу конституцияга демилге боло албайт. Азыркы Талант Мамытовдун буга конституциялык укугу жок. Демек, бул конституциялык кеңешменин конституциялык статусу жок. Бул биринчиден. Экинчиден, Венециялык комиссия андан бийик Бириккен Улуттар уюму гана бар. Алар чечим чыгарып атат. Бул парламент омоктуу, өзөктүү, фундаменталдуу документтерди кабыл алууга укугу жок деп. Демек, бул парламенттин конституциялык кеңешменин иштеп чыккан долбоорун кабыл алууга укугу жок. Точка. Үчүнчү, мен сыйлаган окумуштуулар бар экен, бул туура. Бирок алар ойлонбойбу? Бул конституция Бишкек шаарынын конституциясы эмес. Жалпы Кыргыз элинин конституциясы. Аны эмне Ош мамлекеттик университетинде Бишкектен да кем калбаган профессорлор бар. Алар эмне кирилбейт? Же Наргын университетинде, же Каракол университетинде, же Жалал Абад университетинде. Булар Бишкек шаарындагы эле мугалимдерди чакырып алышкан. Таластын мугалимдер мугалим эмеспи? Же Баткендики. Анан кийин ошол демократиялык кармаштарды алдыда жүргөн өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрү бар. Алар дайым жана репрессияга каршы күрөшүп жүргөн, укуктук мамлекет болобуз деп күрөшүп жүргөн. Анан азыр эл аралык деңгээлге чыгып алган юристтерибиз бар. Сания Токтогазиева, Таптуу Эркешбаева, Клара Соронкулдар, ошолорду да киргизгенден корккон да. Демек, булар бийликтин эле буйрутмасы менен түзүлүп, ошолор эле айткан статьяны киргизип, ошолор айткан мөөнөттө, ошолор каалагандай кабыл алып берүүгө шек жаратып койду тилекке каршы. Өмүрбек Тикибаев айтып атат, конституцияда мындай 80 эмес 120 депутат демилгелесе дагы жаңы конституция сунуштай албайт, себеби депутаттарда мындай укук жок деп атат. Ал эми демилгечи тарап алсак Садыр Жапаров да, ал айтып атат, ошо 2010-жылдагы түзүлгөн конституцияда ошол жерде элдин укугун алып койгонсуңар депчи. Жеке бир адамдын кайсы бир мындай бир уч топтун кызыкчылыгын көздөп калган элге тандоо укугун кайтарып беришибиз керек деп атат да. Азыр ошол саясий талаштан сиз кандай мындай жыйынтык күтүп атасыз? Иштеп жаткан конституция эл аралык коомдун колдоосуна ээ болгон. Венеция комиссиясы, биз ушул конституция аркылуу парламенттик ассамблеяга мүчө болуп өттүк Европа кеңешине. Экинчи, биз ошонун маңызын түшүндүрбөй туруп, жок конституцияны кабыл алып атабыз да. Азыр конституция болбой эле элдин баары курултайга кирип кетти. Курултайда 2500 киши болот десе, мен да делегат болот атамын деп көчөдө жүргөн оппозициялар ойлоп атат, айылдан келген жана авторлор ойлоп атат да. Ошентип биз курултайды конституциянын үстүнө мийгизип салдык да. Жанагы Өмүрөкчүкеш өзү курган чегараны бузганга өзү кол салып койду да. Өзү кол коюп берип койду да. Иштеп аткан конституцияны өзгөртө берсе болот, 2 статьясын токтотсо болот деп өзү кол коюп, бүгүнкү конституциялык хаостун аралашашысына
биринчи Садыр Жапаровдун командасы үстөмдүк кылса, экинчи эң өкүнүчтүүсү Өмүрбек Чиркешев өзү кол коюп берип койду да. Конституцияны биринчи коргой турган Конституциялык палата болсо, экинчи коргой турган Өмүрбек Текебаев болчу. 5 октябрда эл бийликтин 3 партиясы да, эми кайсы бир партия өзүнүн бийликтики эмесмин деп ойлошу мүмкүн, бирок элдин өзүнүн баасы бар да. Бийликтин ошол 3 партиясынын болуп көрбөгөндөй бир мыйзам бузуулары, эреже бузуулары жана башкалар үчүн наразычылык айтып, анан ошо шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылсын, иллюстрация болсун деп чыккан да. Анан эми ошол наразычылык толкунун жараткан топ азыр бизге бийлик менен элдин ортосундагы негизги келишимди жазып сунуштап атышат да. Моралдык укук барбы азыр ошондой иштерди кылганга? Эгерде моралдык укук жагынан келсек, анда жаңы конституциянын долбоорун кимдер иштеп чыгыш керек эле? 5 октябрда тынчтык митинг кылган реформа, бир бол, ата мекен, республика, ыйман нуру, ордо, чоң казат. Мына ушул жетөөнүн моралдык саясий укугу бар. 2 партия болду койгондор. Ошолор. Бирок алар саясатта жаштык кылдыбы, же өтө тартымдыбы, митингдин туусун бөлөк-бөлөк урдап кетти да. Анан алар митингдин чаңында калды. Кайра тилекке каршы көбү бүгүн өзлөрү чакырыкта жүрөт, суракта жүрөт да. Парадокс ошондо да. Революция болду, болбоду деген азыр эми талаш ойлор жаралып атат, бирок революция өзүнүн балдарын жеп коет дейт го, ошондой көрүнүш болду да. Сиз 6-чакырылыштын депутаты болдуңуз, азыр да иштеп атат ал чакырылыш. Ушул чакырылышка мындай кайталанбайм, бирок аябай көп дарегине сындар айтылды да. Чимкирек делинди, жеп жутар деген атка конду, жүгөр кайтаргычтар, кнопка баскычтар. Сиз мындай бир катуу арданган учурлар болобу? Мен 2016-да парламентте ошол конституциялык реформага каршы чыгып, ошондон бери өзүм иштеген парламентке өзүм апайсалык көз караштамын. Жана айтып келатам, калк айтса калпайбайт. Нарын дарыясында крокодил жөнүндө сөзүңүз аябай ошол күнү эле элге тарап кетти, атүгүл мемдер жаралды да. Сиз ушундай болот деп даярданып келдиңиз беле? Негизи мындай сөздөргө, өзгөчө жыйындагы сөздөргө мындай аябай даярданып, хайп жаратам деген ойлор болобу депутаттарда дагы? Жок, андай бир хайп жаратам деп ойлогон эмесмин. Аны менин пикирлештеримде, менин каршылаштарымда улап кетти. Баарына чоң рахмат айткым келет. Азыркыга чейин нарын дайрасында крокодил издеп жүрүшөт, бирок таба элек. Эми жеке өзүңүзгө байланыштуу суроолорго келсек, Жээнбековдо бийликтин партиялары деген мекен Кыргызстандын шайлоо алдындагы иш-чараларынан көрүп калды да, коомчулук сиздичи. Бирок сиз тизмеге кирбей калдыңыз. Эмне болду? Чоң акча суралдыбы? Же болбосо андай планыңыз жок беле кирем дегенчи тизмеге? Планыңыз жок болсо анда ал иш-чарага эмнеге бардыңыз эле? Дагы эле суроо боюнча турат да ошол үчүн. Мен аны айтып берейин. Биринчиден, ар бир бийлик шайлоого бир партиясы менен барчу да. СДПКсы бар болчу, мурунку партиянын Ак жолу бар болчу. Бул бийликтин чоң эмеси 3 партия менен барганда эл чыдабай кетти окшойт да. Бир партиясын чыдамак. Экинчи, сиз айткан партия боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Аяка биз менен пикирлеш 10 чакты депутат барган. Мен алар менен көп мыйзамдардын сафтармын. Мисалы ошол эле Мирлан Бакировду мен саясатта пикирлешим деп эсептейм. Экөөбүз мигранттарды колдоо боюнча мыйзам, реформалар боюнча мыйзам, бир 7-8 мыйзамдын авторубуз. Ошол сыяктуу да мен сыйлаган адамдар бар. Мекенимге киргендин баарын жамандаганга мен каршымын. Себеби алардын ою биз 17 мыйзам жазганбыз. Грузиядагыдай реформа кылуу боюнча. Акт экенибизге согат. Ошонун автору мен элем. Мен билгенден Жээнчороев, Абдувахап Нурбаев, Жанар Акаев, Никитенко, Мирлан Бакиров, Турскулов да бар эле. Мен ошол пикирлештеримди болочок парламентте көрдүм. Биз көрдүк бир ата мекен аздык кыларын. Ошондой биз сыяктуу либералдык ой жүгүрткөндөр өнүгүүдө да, ата мекенде да, СДПКда болсо, кийин парламентке келгенде партиялык шарттуулук экенин билдик. 2 жылдан баасы аралашып кеттик да. Анан ошондой пикирлештерин баратканы менен мен да барсам деп ой болуп сүйлөшүүлөр жүрдү.
Бирок ошол учурда жанагы эң кара элдетке биздин үйлө да чалдыгып калды. Менин келинчегим 52% жабыркады, мен өзүмкү 24%. Аны ушундай маанайым тартпай койду. Же интуициябы, же туюмбу. Чоң пикир келишпестик да болгон жок. Мисалы үчүн момдай деп сиз айткандай, жөн эле мен ошол вакытта көлдө дарыланып жүрүп, ден соолук, жакын адамдардын ошондо биринчи жолу неберелер менен салып жүргөм өмүрүмдө. Менин 2 неберем бар. Же ошолор таттуулугу тартып кеттиби? Маанайым тартпай койду да. Анан мен чалып айттым, рахмат, мен сиздер менен бара албайм. Депутаттык карьераңыз учурунда кайсы добуш берүүңүз үчүн, кайсы добушуңуз үчүн бет кызарып, мындай бушайман болуп жүрөсүз ушуга чейин? Жок. Кандай учур жок? Мен дайым каршы добуштарды бергем. Мөңгү боюнча, Комтөр боюнча, өкмөттүк уюмдарды тыюу боюнча, билесиздер, бир 2 премьер-министрди бекитип атканда Сапар Исаковго мен каршы чыккам. Тескерисинче убакыт далилдеди. Ошонун менин каршы чыккан добуштарым туура болгондугун убакыт далилдеди. Аябай сыймыктанган добушуңуз кайсы учур? Эң сыймыктанганым 2010-жылы ОБС-ден Ош ОК-сын иликтеп Кимми Килюнен деген келди. Ал ООНго доклад жазыптыр. Кыргыз эли адам затка каршы кылмыш кылган деп. Бул ООНго бара турган документ. Аны менен күрөшүү өтө кыйын. Анан оюма келип 2010-дун күзү болуш керек. Мен парламентке сунуш кылдым. Ошо Кимми Килюненди персона нон грата кылалы дегенде парламент 103 добуш менен колдоп берди. Рахмат. Кимми Килюнендин доклады ООНго жетпей жок болду. Быйыл январь айында биз ОБС-нин парламенттик ассамблеясына Венада бардык. Барсак кечинде аякта салтанаттуу тамак берет. Ошол жерде биздин ОБС-де Салтанат деген кыз иштейт. ОБС-нин генералдык секретарынын жардамчысы. Ошо чуркап келди. Кыргыз делегациясы менен бир фин депутат учурашкысы келип атат. Жолгом деп. Мен Иса Өмүркулов, Бакыт Төрөбаев үчөөсү. Макул деп карасак, стаканын көтөрүп алып гүлмөңдөп Кимми Килюнен келет. Мен сизге кол бербейм дедим. Сиз бүт кыргыз элинен кечирим сурамагын, эчекте кол бербейм дедим. 2 депутатым да таанышты, алар да кол бербей койду. Анан кийин өзүн ыңгайсыз сезип, эң чоң жазаны ошол жерден алды. Анан чыгып кетип айтыптыр, мен кечирим сураганга даярмын деп. Мен айттым, анда мана камерага кайрылып, бүткүл кыргыз элинен кечирим сурасын. Ошондо гана мен кол берем. Ошондо гана Кыргызстанга келе алат. Азыркы күндө ошондой 2 персона нон грата бар. Бирөө Кимми Килюнен, бирөө быйыл көрдүңүз февраль айында Сагдийский областтын начальник УВДсы жарыя кылып атат. Баткен обласы Тажикстандын жери деп. Анан мен эл аралык комитеттен кол чогултуп, жогорку кеңештин чечимин чыгартып, ал генерал Кыргызстанга кирүүгө акысы жок деп персона нон грата кылдык. Мен уккан маалыматка караганда Тажик өкмөтү аны кызматтан алыптыр. Мына биз ошондой учурда депутат экенибизди, саясатчы экенибизди билгизишибиз керек. Ички кармаш боло берет. Бүгүн кармашабыз, жаңылабыз, мүдүрлөбүз, эртең кайра кол алышабыз. Бирок мамлекеттин намысына шек келгенде биз бир атанын балдарындай бергишибиз керек. Ушундай абдан адилетсиз мыйзам бузуулар менен, эреже бузуулар менен шайлоо өткөргөн, өзүнүн жарандарын мындай медициналык жетиштүү камсыздоо коргоо жасап бере албай, жана ажалдан арачалап кала албаган адам азыр экс-президент макамында турат. Экс-президентти салык төлөөчүлөрдүн эсебинен мамлекет камсыздайт, багат да, мындайча айткандачы. Анан ошол киши ушул макамда туруп, ушундай бир камсыздандырылышы моралдык жактан туура деп эсептейсизби? Мен азыр программаны жазып атам. Менин программамда бир пункт бар. Ким президент болом десе, ким депутат болом десе, бүт иммунитеттен отказ бериш керек. Ошондо гана баары тең болот. Алдынан. Азыр мынакей ушу шайлоодо бараткандар, ким президент болом десе, алдын ала элге кайрылыш керек да. Эмне үчүн ал 17 резиденцияда жашаш керек. Эмне үчүн аны мамлекеттин эсебинен 700 киши кайтарып 400 миллион сом кетиш керек. Эмне үчүн? Өзү кедей өлкө болсок, Кыргызстарда Шабдан Баатыр менен Курманжан Датканын телехранителде болгон эмес. Болгон өрбөөсү бөлөктөрдөн чоңураак болгон. Бирок өзүнчө бир иммунитетке болгон эмес.
элге кызмат өтөйм деп келатсаң, ана эки инсанды айтайын, эми үчүн эл жакшы көрөт. Разаков менен Султан Ибраимов өкөтөн карапайым болгон. Разаков ошол доорда немисче билчү экен. Кээ бирөөлөр Разаковго окшош болом деп атпайбы? Анда карапайым бол. Телехранитель жок. Резиденциядан чыгып кет. Анан Разаков болуш үчүн Разаков адегенде жөнөкөй госпланды иштеген. Анан областтык деңгээлде иштеген. Анан Өзбекстанда республикалык деңгээлде госплан, анан Совет министринин орун басары, анан 3-чү секретарь. Ошентип жүрүп 30 жылдан кийин гана жанагы жерге деңгээлге жеткен да. Султан Ибраимов сугатчыдан баштаган. Сугатчы, илимий кызматкер, райондук деңгээл, областтык деңгээл, мамлекетчил болууга баары умтулат. Бирок атайын тажрыйба топтоп, атайын билим, өзүңдүн кадрларын даярдап, мамлекетчил экениңди ишиң менен далилдеп анан келишиң керек да. Мамлекет бул баланын колунда ойынчук эмес да. Бул жана бөпөлөп колуңда алып келаткан мөрөктүн суусуна окшош. Бир төгүп алсаң, кайра суверенитет келбейт. Чогулта албайсың. Сиздер ушул эле чакырылышта 6-чакырылыш Алмазбек Атамбаевди демилгелеп, экс-президент макамынан ажыраткансыңар. Ошондой эле иш ушул эле палата тарабынан жасалышы керек деп ойлойсузбу Сооронбай Жээнбековго карата? Ал бул парламентти зордосо баарына макул болот. Зордосо өздөрүнүн чечимичи, мындай депутат катары, элдин өкүлү катары, жеке инсан катары? Мындай да, бул парламент өтө коркок парламент. Менин коркконум, мейли бул күчтөн корко берсин. Эртең 200 баябек келип туруп, Кыргызстандын суверенитетин жок кылса жок кылып береби? Мындай жүрөгүн ортого салып коюп, Кыргызстандын эгемендүүлүгү үчүн кармаша турган адамдарды мен парламентте көрбөй атам да. Жөп-жөнөкөй 3 адам келсе, конституциялык эмес чечимге кол коюп койду. Эгерде сырттан Афганистан жакын 500 террорист келсе, Кудай сактасын. Кудай сактасын. Ошон үчүн муну айтып атканым, эл эртең шайлоого барарда ойлонуш керек. Жүрөк, билимдүү, калыс адамдар керек Кыргызстанга. Сиздин карьераны, саясий карьераны ушу Акаевтерге көп байланыштырышат. Аны өзүңүз деле мындай баш тарткан эмес. Ал кандайча таанышып калдыңыз эле? Кантип келип калдыңыз ошол командага? Эң кызык жери. Жердеш болуп. Жок, Аскар Акаев 94-жылдын ноябрь айында Швейцарияга визит менен ушту, Давос форумуна. Жок, 94-түн январь айы экен да. Мени журналист катары 2 журналистти кошуп алышыптыр. Менимче бирөө Бермет Маликова Интерфакстан, мени Асабадан. Анан кайра келатканда узакка учат экен Швейцариядан бери. Анан Аскар Акаев журналисттеримге маек берди, самолетто келатып. Анан кийин маек жылуу болду. Анан өзүнчө отуруп чай иштик. Анан мен Аскар Акаевдин пресс-службасын сындадым. Анда эки эл эркин кесип бар эле, Асаба менен Кыргыз руху эркин бир эле канал Пирамида. Калган бир мамлекеттик. Иним дейт, мен макалаларыңды окуп жүрөм дейт. Анда сын айтсаңыз келип иштеп ошол кемчиликти жойбойсузбу дейт. Иш жүзүндө көрсөтүп. Мен өтө ыңгай сабалда калып келип редактор Эшимканов эле мен бул студент кезим экен, 5-курста экен. Анканбек деди, сен кичи шашпа деди. Дагы 1 жыл иште, анан сени өзүлөрү чакырат деди. Туп-туура дипломумду алып иштегенден кийин 94-жылдын ноябрында өзүлөрү чакырышты. Журналистке келгенден 1 жылдан кийин. 99-жылы ноябрда кеттим. Учкун концертине кетип, аяктын жетекчиси болуп, анан эл өкүлдөр жыйынына 99-жылы Жал округунун депутат болуп шайландым. Эң жаш депутат мен элем, менден улуу Байман Эркинбаев болчу да. Эркин ТО басмаканасын ошол маалда алдыңыз да, Жок, мен учкунда жүргөндө, учкунда добуш берүү үчүн өзүң акционер болуш керек экен. Анан бир кореец көчүп кетип жаттыр. Ал убакта акция учкундук өтө кымбат болчу, дивиденд бар болчу да. Мен сатып алдым. 2000-2001-жылдары учкун өтө бай, ишканабалдыктан дивидендтери көп. Эркин ТО эменин астында, банкроттун астында. Эмес аз, дивиденд аз. Анан мен учкундан кеткенде 2004-2005 ошол акцияны бир эме деген фирма болуш керек, Заман деген фирма аркылуу алмаштым.
себеби ал тиякта акционер болуп жүрүп дивиденд ала албай жүргөн, а мен дивиденд алдым. Анын пайдасы ал дивиденд алат, менин пайдам тиякта акциям көбөйөт да. Акцияны акцияга алмаштырдык. Аны мен эч жерде жашырбайм. Азыр 17% акциям бар, дивиденд жок. Мен бул жерде кыргыз эли кумтөрдөн ээси болуп алып дивиденд албай отурбайбы, ошо окшошмун. Келечекте аякта бир курулуш салынса, ошол жакта менин 17% үлүшүм болот го деп, анан аны ар бир келген президент касып чыгып, бүт баары 5 жолу кайталанды. Эң кызыгы сот Аскар Акаевдин заманында башталган. Бакиевдин учурунда 4 жыл. Отунбаевдин учурунда андай болгон жок. Атамбаев учурунда 2 жыл. Сооронбай Шарипович учурунда баары финполицияда жүрүштү балдар. Анан карай келсе менин фамилиям жок. Багы мага жамандык истегенде эле ошол жакта мен муну декларацияда көрсөткөм. Киреше салыгы да төлөнбөйт, себеби ал бизге азырынча киреше бербейт. Каалагандар келип Юстиция министрлигинен, жана акция кармаган регистратордон көрсө болот да. Эң кызыгы, аякта мен 15 жылдан бери акционер болгон менен бир да кишим иштебейт. Директор дагы бөлөк акционердики, бухгалтер да бөлөк акционердики, кароолчу да бөлөк акционердики. Сиз азыр президенттик жарыштын алдында турасыз да. Анан сиздин кайсы бир аракеттериңиз катуу чыгып баштачу болсо, анда сизге каршы аябай чоң армия иштейт да, тролли. Жамандагычтар армиясы десе болот алардычы. Ошол жамандагычтар армиясына каршы турганга сизде мүмкүнчүлүк барбы? Экинчиден, сизде да ошондой фабрика барбы троллилерден турган? Мындай да, мен сөз багып, сөздүн чаңын ачып, сөз менен китеп чыгарып, менин китептерим азыр 60тан ашкан өлкөгө тараган. Мен сөздүн кишисимин. Эң чоң сөз Кеңеш Жусупов экөөбүз 20 томдук ар бири 500 беттен китеп чыгардык. Ал жерде 3 миллион сөздөй катылган да. Мындай сөздүн империясы жок. Сөздүн кунун мен билем. А жанагылар, алар мындай акча төлөп койсоң, баптист эле колдой берет. Мен аларга көңүл бурбайм. Сен өзүң бараткан багыттын туура экенин ишенсең, өзүң кабыл алган дин туура экенин ишенсең, эмнеден коркосуң? Сөздүн ошолорго айта турганым, сөздүн энергетикасы болот. Сөздүн кусуру болот. Жаман сөздү канчалык көп айтсаң, канчалык көп жазсаң, үй бүлөңдө өзүңдө жаманчылык ошончолук көп болот да. Мен ошолорго айтып коерум, мейли 1-2 ай акча таап алгыла. Бирок ушак жазып жүрүп Кыргызстанда атактуу болгон адамды көрө элекмин. Саясатта, журналистикада, публистикада 60-70ке чыкканда неберең суроо берсе, ата, чоң ата, Кыргыз мамлекет курулуп атканда эмне иш кылдыңыз эле десе, фейк болчумун деп айтасызбы? Фейк болчумун деп айтасызбы? Ошон үчүн алардын өмүрү кыска, келечеги жок, жана булар Кыргыздын наркын бузуп атат да. Себеби Кыргызда айткың келсе бетке айтат. Экинчи, жаман сөздүн аягы жаман менен бүтөт. Үчүнчү, биз жакшы өлкө курабыз десек, жаман сөз менен кура албайбыз. Жашооңузда эң өзөктүү принцип эмне сизде? Таянарыңыз эмне? Мындай да, ошондой өмүрүмдө 1-2 жол болду. Албетте Кудайга ишенебиз. Анан мындай эч ким менен сүйлөшө албай, жан дүйнөң ооруп да, мен атам түшүмө кирет. Анан түшүмө киргенде да, ушуну кылышым керек болсо жок дейт, кылбаш керек болсо жок дейт, кылыш керек болсо. Анан өзүңдүн совесть деп коет, совесттин барометриң бар да. Ушуну кылып койсом эртең элдин жүзүн кантип карайм? Ошол. Элим эмне дейт? Эң жаман саясатты үчүн жаза элдин жүзүн карай албай калуу да. Ошон үчүн Кыргыз жери бар бир, касиеттүү жер. Ошо жер сатканга ким кол койсо, алтынга ким кол койсо, бүгүн Кыргыз жерине келе албай жүрөт. Мен муну таба албай, тоо кылып айтатам да. Могу жаңы келаткан азаматтар ушуну билип койсо да. Сиз ошондой кайсы иш менен сыймыктанасыз? Аябай элдин жүрөгүндө калат ушул нерсе. Мен бүгүн депутаттым, эртең кетип калам, бирок бул иш калат деп кайсы иш менен сыймыктанасыз? Эми чоң сыймыктана турган ишим деле жок. Мыйзамдарымды айтсам ал өтө эле көп. Биринчи, Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын автору менмин. Экинчи, Кыргыздын мыкты улуу инсандарынын эстеликтерин мен Санкт-Петербургга койдурдум.
Миңжилкыевдин дүйнөлүк театр болгон Марийский театрында, Айтматовдун Россиянын борбордук китепканасында, Телекмат аке менен Садыр акеники мурунку Смольныйда, Таврический дворецте, Сүймөнкул Чокморовдукун өзү окуган Репин атындагы Сүрөт искусство академиясында. Бул сыймыктана турган деле иш эмес. Бул менин улуттук парзым болчу. Үчүнчү, азыр айтыш керекпи, айтпаш керекпи, Бекен Назарбаев жакшы билет. 94-жылы болуш керек эле. 95 бекен. Мага Райбека Минсеитова деген эжени эшитип келди. Мен пресс-секретарь элем. 95 окшойт. Бекен Назарбаев жазып жүрөт. Анын эле кабинетиме келип ыйлады. Көрсө ал Разаков биринчи секретарь кезде телерадио комитетинин төрайымы болуптур. Мен Разаковго акыркы жолуккан киши менмин. Арман эле топурагым Кыргызстанга барып коюлуш керек деп айтты эле. Анан ошол жерден мен Аскар Акаевичке кат жаздым. Анан ошонун негизинде комиссия түзүлүп, анан Москвадан алынып келген. Дагы бир нерсе бар. Мен аны архивдик каттар менен далилдешим керек. Себеби ушу президенттикке чыгып атканда эле ушу Каныбек ошону айтып чыкты дебесин. Биздин бир досубуз бар, Алымбек деген. Анан экөөбүз жыл сайын кезектешип Атабейитке Курман айтта козу сойчубуз. Анда азыркы эстеликтер жок болчу. Анан анын да келинчеги кош бойлуу эле, меники да кош бойлуу эле. 97 жайында барсак, Курман айтта мал тебелеп жүрүптүр. 97 эмес экен, 96 экен. Апазоңуш премьер болчу да. Мал тебелеп жүрүптүр. Бир да эстелик жок. Бул жекшемби күнү болчу. Анан биринчи күнү келип, мен Аскар Акаевичке кат жаздым. Ушинтип биздин улуу инсандар жаткан жерди мал тебелеп жүрөт. Ошого эстелик кылышыбыз керек. Ошол архивде болуш керек. Анан Апаз Жомошко кат жазды. Анан Апаз Жомошко рахмат. Ошо менин катымдын негизинде комиссия түзүлүп, конкурс болуп, менимче Каныбек Алыкулов деген архитектор жеп алып, азыркы Атабейиттеги эстеликтер ошол мен жазган каттын негизинде курулган. Аны ошол учурда президенттик администрациянын жетекчиси болгон инсан да жакшы билет. Азыр сиз неберелүү адаммын, неберелерим бар деп айттыңыз. Анан ошо небере күткөн инсан катары да бала менен неберенин айырмасы кандай? Ополтоодо экен. Себеби биз өзүбүз бала болуп жүрүп эле бала болуп калыппыз. Анан кийин Болотчер Раматылык айтты да. Небере деген сөздүн мааниси кандай деди. Анан мен айттым, бала небере чөбөрө болуп жагандай эмес деди. Небере деген сөздүн мааниси үйүңө кирип келгенде неберем, неберериңди таппай калат экенсиң дейт да. Кудайга шүгүр 2 неберебиз бар. Аларды көргөндө биз жумуштан эрте келебиз. Бүт чарчооңду бул жашоодогу эң кызык ошол таттуу да, ширин да небере. Ар бир сүйлөгөн сөзү, кылган кылыгы бир жума көрбөсөк сагынып кетебиз. Биз ошол небере боло турган куракка келип калып, анан ошо курактагылар жолуксак, студент кезде сулуу кыздар жөнүндө сүйлөшсөк, небере жөнүндө сүйлөшүп калабыз да. Ошондой мен ошон үчүн өзүм курактууларга барына небере болгондо жашоонун таттуусун эми көрүп баштадык да. Жана кыргыздарда урматын сыйын көр дегендин маанисин эми түшүндүк. Себеби балалуу болуп жүргөндө иш болуп чуркап, анан кийин караганга да убактым жок. Мисалы үчүн мен балдарымдын ата-энелер жыйнашына да барып аптырмын мектепте окуп жүргөндө. Иш менен жүрүп, келинчегим барчы өзүм барып аптырдым да. Окуучу мектепте жыйналышка. Азыр неберемдик болсо барам мен. Азыр Акаевтар менен байланышыңыз барбы? Байланышып турасызбы? Акыркы жолу балдары келип Айдар Акаевга Куран окутуп кетти. Анан кийин 2 жыл мурун Российский газетада Аскар Акаевичтин демилгеси менен Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы болду. 2018-жылдын декабрында Кыргызстандан аттуу баштуу адамдар көп барды. Мен да катыштым. Өтө бийик деңгээлде өттү. Ошондо жолуккам. 2018-жылдын декабрь айында Российский газетада. Маегибизди ушундай сөздөр менен жыйынтыктайлы деп турам. Сизге рахмат, убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн. Иштериңизге ийгилик. Сиздер менен саясий коктейль берүүсү болду. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман-эсен болуңуздар. Рахмат, сиздерге да жакшылык каалайм.